Кыялдар негизи эле алмашып турат экен, мурун башкача болчу. Чучукшумдарчы мындай. Азыр 3-образование алып окуп атам. Мындай аркабыз бүт деп айрылган. Жаңы бир нерсе үйрөнүп турбасаң, сен кереги жок болуп каласың да. И вообще негизи эле постоянно иш жүзүндө жүрөм да. Өзүм тандагам, окуу боюнча негизи специм башка да. Негизи телематика деп коет, телекоммуникация, информатика. Биринчи образование, экинчи образование связист. Анан үчүнчүнү болсо азыр режиссер болуп калдык, сферасында иштеп. Азыр үчүнчү образование алып окуп атам. Биздин институт искусства. Азыр 4-курста окуп атам. КВН күндөрү менен өттү, тамаша ойноп. Политехте окуп аткан учурда жакшы эле ойноп турган аягында. Бир учурда эме болду го. Мындай чучукшумдарчы мындай. Ушундай болду. Ошо баарыбыз туруп мындай поклон кылсак, мындай аркабыз бүт деп айрылган. Башкалар айткандан айта берейин, эми ушу. Кечикпейм. Адилеттүүсүң дейт. Студенттик күндөрдө башталды, ушу тамашада ойноп, анан тойлорго чыгып баштап атпы. Ошол учурлар болуш керек. 500 сомдон, 200 сомдон, 300 сомдон ойноп тапчыбыз. Мен мурун кичинекей кезде китеп көп окучумун, андан кийин ушу көп окубай калыптырмын да. Кийинчерээк ушу кесибиме байланыштуу кайра окуп баштадым. Жеңил китептерден сунуштамакчымын. Бул Дэниел Кистен «Цветы для Элджернона» деген китеби бар. Кино сферасынан бир жакшы сыйлыкты алып келейин деген ой. Кыргызстанга Оскар, Золотой глобус же болсо Пальма ветвь деп коет. Ошолордун бир жакшы сыйлыгын Кыргызстанга алып келсем, жакшы бир фильм тартып. Мындайча айтканда кыялдардын бири да. Кыялдар негизи эле алмашып турат экен, мурун башкача болчу. Мен КВН ойноп жүргөндө мисалы КВНдеги чемпион болуу деп эңсечимин, азыр болсо башка болуп калды. Жөндөмдөрдү мен дайыма бир нерсени үйрөнгөнгө аракет кылып турам, анткени жаңы бир нерсе үйрөнүп турбасаң, сен кереги жок болуп каласың да. Мисалы жакында эле международный эме алып койдум, права. Европага барып, ошо Европада кантип машина айдаш керек үйрөнүп келдим да, айдап келдим. Андан тышкары жакынкы учурда бул түркчөнү үйрөнсөм деп аткам. Анткени ушул түрктөр менен да иш алып барып калганда баягы анча-мынча сөздү түшүнөт экенсиң, бирок ушул жакшы түшүндүрө албай калып атам. Ошого котормочусу жок иш алып барганга. И вообще негизи эле бир музыкальный инструментти үйрөнөйүн деген ой бар. Ушун такыр кол жетпей койду. Мен отурсам, балким үйрөнүп кетет болушум керек. Сен кайсыл багытта баягы иш алып барсаң, ошого байланыштуу эмешиң керек да. Мисалы, бактылуу болгоң келип атса, ошо түйүнүп жүргөн, жыргап жүргөн шайыр кишиден кеңеш угушуң керек. Соответственно, миллионер болгоң келсе, миллионерден кеңеш алышың керек. Постоянно иш жүзүндө жүрөм да, анан дисциплина. Бул сен от одной неудачи к другой неудачи кете берип, анан аягында бир эмеге жетесиң. Анан негизи эле апшырын алганда ошол талант бир 1-2% эле болуш керек, ага чейин иштеш керек, анан дисциплина. Студенттерге берген кеңешим иштеш керек. Иштегенде дагы биринчи кайсыл сферада кетем десең, ошол сферадагы адамды таап, ошондон үйрөнүш керек го деп ойлойм. Анткени азыркы учурда студенттин баардыгы эле миллионер боло калыш керек да. Ушул бир жылдын ичинде сразу миллионер болуп эле жөн эле жатып калыш керек. Бир жакшы наставник таап, ошонун аркасынан эле пока үйрөнүп туруш керек. Бери дегенде 5-6 жыл жөн эле опыт, тажрыйба топтоп туруп, андан кийин тажрыйбанын аркасынан чоң акчалар келет. Мен өзүм башыман өтүп кеткен окуяны айтып кетейин. Ошондой студент кезимде ошо бир иш баштай койгом.
анын аркасынан 1,5 миллион сом карыз болуп, аябай жаман болгом. Ошон үчүн постепенно кылыш керек.